Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Meyrimli urayımda Allah Ta'ala'nın atımenen başlap Jaratkanga maqtawlar Peygambarыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман журтчулугу, бүгүн биз сиздерге Курбан айт күнү эрте менен багымдат намазынан кийин жалпыңыздарга Жараткан Аллах Тааланын жакшылыгын, рахматын, мээримин тилеп салам айтабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жараткан Аллах Таала мына ушул улуу күндөрдө кылган ибадаттарыңыздарды, дуа тилектериңиздерди кабыл кылсын. Бүгүнкү майрам бул өзгөчө Ибрахим пайгамбардан мурас болуп калган Курбандык майрамы, Курбандык күнү. Ибрахим пайгамбар өз уулу, өзүнө эң жакын болгон, сүйкүмдүү болгон Исмаил алейхиссаламды курбандык чалып кандай Аллах Таалага жакындап, өзүнүн Кудай сүйгөн пендеси экендигин далилдеген болсо, бүгүн дагы биздин бир канча дүйнө жүзүндөгү мекендештер, бир туугандар мына ошол курбандыгы менен Аллах Таалага жакындоо астында турат. Жараткан Аллах Таала Ибрахим пайгамбардын курбандыгын кандай кабыл кылган болсо, сиздердин да дуа тилеп курбандыгыңыздарды мына ошондой кабыл кылып, Ибрахим пайгамбардан разы болгондой, сиздерден дагы разы болсун. Ар бириңиздердин үй ичиңиздерге Аллах Таала экинин жакшылыгын берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир колунда жок, бүгүн курбандык чала албай калган мекендештердин кулагына күмүш сырга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн тирүү кезинде, жашоо учурунда эки курбандык чалып, бирөөсүн Мухаммад жана Мухаммадтын үй бүлөсүнөн дей турган болсо, экинчисин сиз сыяктуу бүгүн курбандык чалганга мүмкүнчүлүгү жок, колунда жок инсандардын атынан чалып, Аллахым муну Мухаммадтын колунда жок үммөтүнүн атынан кабыл кылган дейт. Жараткан Аллах Таала иншалла сиздердин атыңыздардан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чалган курбандыгын кабыл кылган. Ошондуктан бүгүн өзгөчө бир майрам күнү. Аллах Таала кандай максат дуаларыңыздар болсо кабыл кылсын. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.